Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah Teala çeksin maktalar olsun Cenab-ı Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Allah'tan salam can salavatlar olsun. Elimizde bir ulu söz var. Kisosul avvaline mevaizul ahirin. Algaçkılardın okuyaları, algaçkıların jaşosu kiyinkilerge ülgü nasihat bulat dep. Oşondayla oşul dindegi ulularımızdan birisi Hatim el-Assam rahmetullahi aleyhi, ulu İmam Şakir rahmetullahi aleyhi şakirti. Oşonun aytkan 8 ulu nasatı tural bolmoqçu. Hatim rahmetullahi aleyhi, Şakir Balxi rahmetullahi aleyhinin en aldыңкы ulu şakirtten birisi ol eseptilet. Bir gün ustazı Hatim rahmetullahi aleyhiden surayt, Hatim sen menin janımda kançadan beri жүрөсүң деп. Hatim rahmetullahi aytat, men sizdin janыңızda şakirt bolup жүргөнүмө 33 жыл болду дейт. Ошондо устаз айтат, sen ушул аралыкта менден канча нерсени, жана кайсыл нерселерди үйрөндүң? Hatim rahmatlar aytat, men sizdin janыңызda ушунча убакыт жүрүп 8 гана нерсени үйрөндүм дейт. Устазы таң калып, инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Таң калгандыктан сен менин жанымда ушунчалык жүргөн болсоң, өмүрүмдүн көпчүлүгү сен менен өттү. Эми сен менден ушул 8 гана нерсе үйрөндүңбү деп айтат. Hatim rahmatlar aytat, мен жалган айта албайм, мен сизден 8 гана нерсе үйрөндүм. Устазы макулан ошол 8 нерсени айтып берчи деп шакиртинен сураганда, Hatim rahmatullah aleyhi bir çekeden bardığın ayıp başlaydı. Hatim rahmatullah aytat, men bayqasam dünyada her bir adam kandaydır bir nerseni жақшы көрөт. Бирок ал жақшы көргөн нерселери аны менен бирге кабырга чейинле болуп, кабырга барганда андан ажырап кетерин байкадым дейт. Ошон үчүн мен солих жақшы амалдарды жақшы көрдүм. Алар менен биргеликте кабырда чогуу болсун үчүн деп. Муну уккан устазы Шакир Балхи rahmatullah aytat, ey Hatim sen жақшы кылып турсуң, эми экинчиси кайсы деп сурайт. Hatim rahmatullah aleyhi экинчисин баянда мындай деп айтат, мен Аллах Тааланын Куранда мындай деп айтканын окудум. Ва амма ман хафа мақама раббихи ва нахан нафса анил хава фа иннал жанната хиял маъва. Алем ким эгесинин алдында туруудан коркуп, нафсисинин каалаган нерседен тыйган болсо, албетте анын бара турган жайы бейиш. Мына ушул сөздү окуп, ага ой жүгүртүп, анын акыйкат экенин түшүндүм да, мен өз нафсим менен күрөшүп, натыйжада менин нафсим Аллах Тааланын өкүмдөрүнө баш ийе турган болуп калды дейт. Жана Аллах Таала кыямат күнү тарбияланган нафске кайрылып айтат: "Я айятухан нафсул мутмаинна иржи'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Аятын мазмунунда Аллах Таала тарбияланган нафске кайрылып айтат: "Ey тарбияланган нафс, сен разы болгон абалда Роббиңен жана Роббиң сенин разы болгон абалда кайткының жана менин пенделериме, солих пенделериме кошулуп жаннатка киргин" деген өкүм болот экен. Үчүнчүсүн айтат, мен адамдардын жашоосун карасам, ар бир адамдын жашоосунда баалуу нерселери бар болсо, ошолорду бекем сактап, аны дайыма көзөмөлдөп карап жүрөт экен. Менде кайсы гана бир нерсе болбосун, аны мен Аллахтын алдында сакталып калыш үчүн мен аны Аллахтын астына жөнөттүм дейт. Жана Аллах Тааланын ыйык Куранда болгон бул сөзүн окудум. Ма индакум янфад ва ма индаллахи бак. Силердин алдыңардагы байлыгыңар алар жок болуп кетүүчү, ал эми Аллахтын казынасы бул түбөлүк калуучу. Ошондуктан кандай гана менде кымбат баалуу нерсе болбосун, ошол нерсе мени менен түбөлүктө калыш үчүн мен тапкан нерсенин баалуу нерселердин бардыгын Аллахтын алдында садака катары жөнөттүм дейт. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да айткан, кайсыл бир адам бир курманын данегинчалык нерсени Алла үчүн берген болсо, Алла үчүн садака кылган болсо, ошол нерсе кыямат кайынга чейин чоңоюп олтуруп Ухуд тоосундай болуп кетет деген. Хатим rahmatullah aleyhi төртүнчү алган илимин айтып мындай дейт: элдерди карасам, ар бир адам байлык, бийлик, ата текке карайт экен. Ал эми байлыктын, бийликтин жана ата тектин Аллахтын астында эч кандай бир кадыр баркы жок экен. Мен Аллах Тааланын ыйык Куранда бул сөзүн окудум. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Аллахтын алдында силердин эң сыйлуулуңар, силердин такыбараңар. Ошондуктан мен ата тек байлыкка кызыкпастан, балким Аллахтын астында даражам бийик болуш үчүн мен Аллахтын астында такыба болгонго аракет кылдым дейт. Алланын астында эң кымбат адам ата тектүү адам эмес, же болбосо байлык, бийликтүү адам эмес, балким Аллахтан көбүрөөк корккон адамдар экен. Бешинчисин баянда мындай деп айтат: мен адамдардын жашоосуна көз жүгүрсөм, алар
алардын кээ бирлерине көбүрөөк байлык берилген, кээ бирлерине азыраак берилген. Ошонун себебинен бири-бирине көрө албастык кылып, бири-бирин жамандап, бири-бирин каргыш айтат экен. Мен Аллах Тааланын ыйык Куранда болгон бул сөзүн окудум. Нахну qasamna baynahum ma'ishatahum. Biz алардын жашоосундагы рызыкларын биз бөлүштүргөнбүз. Демек мен Аллах Тааланын ушул сөзүн окугандан кийин, демек рызыкы бөлүштүрүү маселеси бул Аллахтын колунда экен. Ошондуктан мен эч бир адамга көрө албастык кылган жокмун. Бардыгын Аллах Таалага табыштадым дейт. 6-чы алган илимин айтып мындай дейт. Дүйнөдө адамдар кайсы бир себептерден улам бири-бирине душман болуп, бири-бири менен урушат экен. Мен Аллах Тааланын ыйык Куранда бул сөзүн окудум. Инна шайтана лакум адуун фаттахидуху адуа. Акыйкатта шайтан силердин душманыңар, аны душман деп билгиле деген сөзүн окугандан кийин мен эч бир адам менен душманчылык кылган жокмун. Шайтан менен душман болуп, ошондон дайыма алыс болууга аракет кылдым деп айтат. 7-чи алган илимин айтып мындай дейт. Жашоодо адамдардын баары өз рызыксын издеп ал үчүн өзүн кордоп, адал эмес иштерди кылышат экен. Ал эми мен Аллах Тааланын "Ва ма мин даббатин фил арди илля алаллахи ризкуха" жер бетинде кандай гана маклук жандыктар болбосун, ошолордун баарынын рызыксын биз беребиз деген Аллахтын ыйык сөзүн окуп, мен дагы ошол маклуктардын жаратылгандардын бирисимин деп, мен дагы Аллах Тааладан рызкымды Аллага табыштадым да, мен өз убактымды Аллах Таала мага милдет кылган нерселерге бөлдүм деп айткан. 8-сине айтат, мен адамдардын жашоосун карап көрсөм, ар бир адам макулукка таянат экен. Бирөөсү жерине, бирөөсү соода сатыгына, бирөөсү ата тегине, бирөөсү ден соолугуна, бирөөсү өнөрүнө. Мен Аллах Тааланын Курандагы бул сөзүн окудум. "Ва ман ятаваккалу алаллах фахуа хасбух." Кайсыл адам Аллах Таалага тоокел кылган болсо, Аллахка таянган болсо, Аллах Таалага өзү жетиштүү болот деген сөзүн окугандан кийин мен бардык иштеримде Аллах Таалага гана таяндым деп айткан экен. Мына ушул сөздөрдү айтып бергенден кийин Хатим рахматуллахи алейхин устазы Шакий Балхи рахматуллахи алейхи шакиртине кайрылып: "Эй Хатим, Аллах Таала сага күч кубат берсин. Мен Торат, Инжил, Забур жана ыйык Куран илимдериндеги бардык жакшы иштерди ушул 8 нерседен таптым. Кимде ким ушул 8 нерсеге амал кылса, анда ал асмандан түшкөн 4 улуу китепке амал кылган болот" деп өз батасын шакиртине берген экен. Аллах Таала да бардыгыбызга ушул жогоруда айтылган Куран жана хадистерге амал кылышка мүмкүнчүлүк берген болсун. Ва ахиру да'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.